Урматтуу кыргыз элим, сиздер менен өлкөбүздүн экономикасынын өнүкпөндүгүнүн себептери боюнча оюмду бөлүшүм келди. Учурда коомчулукта ошол өлкөбүз өнүкпөгөндүгүнөн ар бир жаранды ойго салды да, кандай болгондо мамлекетибиз өнүгөт деген ар бир жарандын жүрөгүн өкөгөн көйгөйгө айланды да бүгүнкү күндө. Мисалы бүгүнкү күндө айтат кээ бирөөлөр, жаштар келсин дейт. Жаштар келсин, башка күчтөр келсин мамлекет өнүгүш үчүн дейт. Бирок бул жерде 4 орчундуу себептер бар да, мамлекеттин өнүкпөгөндүгүнүн бир себептерин атадырган болсок, биринчи башкаруу системанын коррупцияланышы. Экинчи экономикалык мыйзамдардын кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келгендиги. Үчүнчүсү бардык акча менен байланышкан структуралардын коррупцияланышы. Төртүнчү кадр саясатынын туура эмес жүргөндүгү. Ушул 4 багыт туура эмес болуп, мамлекеттин кызыкчылыгына жүрбөгөндүктөн өлкөбүздө экономикалык, саясий, руханий, тарбиялык кризиске дуушар болду да. Башкаруу системанын коррупцияланышына токтоло турган болсок, кыргыз эли эгемендик алгандан бери, мисалы, Конституциябызда жазылып турат. Эгемендүүлүктүн ээси эл, бийликтин булагы эл деп жазылып турат. Бирок элдин укугу шайлоо менен гана чектелип калат да. Бир гана шайлоо учурунда депутаттарды шайлайт, андан башка бийликти көзөмөлдөө укугу жок. Бийлик өзү, депутаттар өзүн өзү шайлагандан кийин аны эч ким көзөмөлдөбөйт. Жанагы курултай өткөрүүгө укугу бар деп жазылган Конституцияда, бирок курултайдын сунушу дагы рекомендовательный характер болуп калган. Ошондуктан ушундай бийлик ушундай коррупцияланып кетти да, башкаруу система коррупцияланып кетти. Экономикалык мыйзамдардын кыргыз элине кызыкчылыгына каршы келгендерин токтоло турган болсок, өлкөбүз эгемендүүлүктү алгандан бери биздин бийлик жетекчилер акчага азгырылып, чет өлкөлүк кеңешчилерди айтканын кылып, ошол Дүйнөлүк банктын программаларын аткарып, кыргыз элине кызыкчылыгына туура келбеген программаларды аткарып, ушул күнгө чейин алып уланып келатат да ошол. Мисалы, кандай программаларды аткарды? Акаевдин бийлигинин тушунда ПИСАК деген программаны аткарды. ПИСАК деген программада жанагы биздин өндүрүштүк ишканалар бардыгы талкаланып жок болду да, ПИСАК. Ошол мындайча айтканда, кыргыз мамлекети карызсыз жашай албай турган абалга келди да. Ошолордун сунушу менен биздин мыйзамдардагы, экономикалык багыттагы мыйзамдарыбыздагы кыргыз элинин мамлекеттин кызыкчылыгына алынбай калды да. Мисалы, бир эле мисалдалайын. Мына Кыргыз Республикасынын бюджет кодексинин 58-беренесинде мындай деп жазылып турат да. Кыргыз өкмөт тарабынан карызга алуунун максаты дейт. Акчаны тышкы карыздан алуунун максаты биринчиси мамлекеттик бюджетти дефицитин каржылоо дейт. Мындайча айтканда, мамлекеттик бюджетти карыз менен жабуу деген да. Экинчиси мамлекеттик карызды кайра каржылоо. Башкача айтканда, карыздарды төлөө үчүн карыз алат экен. 3 максатта. Үчүнчүсү мамлекетти баалуу кагаздардын рыногун өнүктүрүү. Биздин акчабыз дагы чет мамлекеттен чыгат. Мына алдын ала мамлекетти өнүктүрбөй эле, мына карыз менен жашасаңар болот дегенде мыйзамдарды кабыл алып койгон да. А мамлекет карыз алып, моуну өнүктүрөт деген неме жок да бул жерде. Ошол кыргыз элине мыйзамдар кыргыз элинин кызыкчылыгына алынбай жатат. Мисалы, бир эле кен байлыктагы мыйзамдарды алайлы. Конституцияда жазылып турат, кен байлыктар кыргыз элинин жашоосу үчүн гана алыныш керек деген мазмунда жазылган. Ага карабай, бир эле лицензия менен кен байлыктар сатылып атат. Бир эле лицензия менен. Ошол алтын кен байлыктардын болгону эсептеп чыкканда 8-10% эле кыргыз мамлекетинде калып атат дагы, калгандары жок. Мамлекеттик бюджетти болсо карыздын эсебинен жабылып келатат да ушул күнгө дейин. Өтө өкүнүчтүү. Бүгүн мына 5 миллиард долларга жакын тышкы карыз болду. Ар бир төрөлгөн бала бир 1000 долларга жакын карыз менен төрөлүү да. Мына ошого кыргыз эли наразы болуп атат да. Үчүнчү, акча менен байланышкан бардык структуралар бүгүнкү күндө коррупцияланган.
Мисалы өткөндө Момбек сүйлөдү. Мына биздин улуттук банкта мына жүргөн акчаларыбыз 272 тонна акча, элдин арасында жүргүзүлгөн акча, баягы иштетип жүргүзгөн, жараксыз деп табылыптыр. Аны КАМАЗ 48 КАМАЗ болот деп айтпады. Ошо бардык тармактар коррупцияланган. Мисалы дагы бир мисал алайлы. Мисалы бир жерден 10 тонна алтынын запасы болсо, ошол жерде жеке немелердин баягы эксперттин немеси менен справка алат экен. 5 тонна алтынын запасы бар деп. Ошол кыргыз элине эч кандай кызыкчылыгы жок да. Ошондой эле, мисалы экологиялык зыян келтирүүлөр боюнча биздин мыйзамдарда, мисалы үчүн Кумтөрдө канчалык миллиарддаган доллар экологияга зыян келтирген жерлер бар. Ошону биздин акча менен мыйзам боюнча акча менен эсептегенде бир аз эле акча болуп калат да. Ошонун чет элдик немелерге теңдештирилген, мамлекеттин кызыкчылыгына теңдештирилген тарифтер түзүлгөн жок. Мына ушул себептен биздин мамлекетибиз өнүкпөй жатат. Кадр саясатынын туура эмес жүргөндүгү. Мына ушул 4 маселени чечкиндүү кадамдарга барып түп тамырынан 4 ушул багыттагы маселе алмашмайынча ушул кыргыз эли ушул туңгуюктан чыкпайт да. Мен ошону айткым келди. Бүгүнкү күндө мына Жогорку Кеңештин депутаттары ушул маселелерди көтөрбөй туруп, дагы кайрадан депутаттык шайлоого аракеттенүүдө. Аларда мүмкүнчүлүк болгондо ушул келтирилген кемчиликтерди бүт бардыгын түзөтүүгө мүмкүнчүлүктөр болгон. Ушуну бардык коомчулук эл билиши керек бүгүнкү күндө. Ушул 4 багыт боюнча түп тамырынан бери кайрадан иштеп чыкмайынча мамлекетибиз эч качан экономикасы да көтөрүлбөйт, ушул кризистен чыкпайт да. Эми убакыт деген ушундай экен. Ошол мен өзүмдү, ошол оюмду өз элиңди кул кылба деген ырым менен аяктагым келди. Мен бийликтен акча амал суранбаймын, адилетсиз өкүмдарга көз жумуп тура албаймын, кан төгүлүп эки бийлик алмашса да келечексиз бийликке таң каламын. Айтчы бийлик, кандай сенин максатың? Өчүң барбы мынча элди кыйнадың? Кандуу күндөн сабак албай аламча кайра эле эски көчтү уланттың. Байка бийлик, деңиздеги кемеңдин адашканын, ал кемеңде элиң бирге адашпагын, улуу элдин урпагы болом десең, элиңди ук, ак жолуңдан адашпайсың. Кыргыз элим, түбөлүктүү сапарлашым, сен да бийлик элиң менен сапар тарткын, атуулдук парзым, мен бийликтен суранарым, өз элиңди чет өлкөгө кул кылбагын.